Мен аябай башында банкрот болгон учурумда кыйналдым. Көчөдө жатып, ыйладым, суточный квартираларда жүрдүм. Ушунчалык аябай бир оор абалга түшүп кеттим. 3-4 ай түшөм, кайра чыгам, ушинтип көп сыналып жүрдүм. Бирок ошол учурда мага дубаларды үйрөтөт да. Айтат да, сен ушул дубаны окусаң байып кетесиң депчи. Ушул дубаны окусаң соодаң жүрүп кетет депчи. Анан дубаларды үйрөтөт. Анан мен ошол жерден мага жакшы, кээде кыйналган учурумда сөзү аябай жагымдуу айткым келет, соодадан жакшы болуп кеткенде унутуп баштайм. Бирок ошентип жүрүп мен жатарга жер жок жүргөн учурда мени бир күн даватка жөнөттү да. 3 күн даватка барып келгенден кийин мен айттым, мен кайра барам дедим. Анан кайра да барып келдим. Максат ал жак арзан экен негизи, көчөдө жаткандан көрө. 50 сомго 3 күн жашап келесиң. Даваттын берекеси ушунда болчу да. 50 сомго башында 2000-жылдары даватка чыксаң 50 сомго эле чыгат элең 3 күнгө. Мындай көчөдө калгандан көрө даватка кетти. Ооба, суточныйга барсаң 10 сомдон жатасың. Курсагың тойгош керек да. Жетпейт да. Мен анан кайра даватка кеттим. Ошондон кийин барып келгенден кийин мен айттым да, сен эмнеге мага башта айтпадың дедим да. Ушундай экенин айтпай белең сен башта. Сен мага түшүндүрбөпсүң деп анан бир тууганым урушкам ошондо. Анан мен аябай ошондой бир туура жүрөгүмдө Кудайды таап алдым. Түз сүйлөшүп алдык Алла Таала менен. Ошол сүйлөшүүңүз эсиңизде барбы? Ошол сүйлөшүү эсимде бар. Мен биринчи кайсыл мечитке барганым да эсимде бар. Кайсыл киши мага амир сап болгону да эсимде бар да. Мени ушунчалык бир аябай туура жолго багыттап буруп койгон экен. Ошондо бир чекит койгонмун. Мени кийин жолдон бузбады, мени чоң акчада кыйнап койгон жок да. Себеби ага чейинки кыйынчылыктарды билдим. Андан кийинки бүт бардык нерсе Алла Таала аркылуу болуп атат. Ал көрүп турат, ал байкап турат. Ушул нерселер мени бүгүн деле үстүдөн мынтип кармап, бирөө кармап тургандай эле кармап турат.